кептин бардыгы мына азыр президенттик шайлоого кошо коюлуп аткан референдумда Садыр Жапаров ошол бугулардын эле бир бөлүгүнүн кулуну өзү орус болсо дагы юрий Попко канчалык бизге Кыргызстан кызмат кылып атат. Бир эле улуу кыргыз элибизде султан сөөгүн кордобойт деген жакшы макал бар экен. Менин пикиримде Садыр Нуркожоевич жеңетке деген оюм бар да. Мамлекеттик башкаруунун түрү президенттик болсун деген өтүшүп атышат. Узурпация кылып атты да. Ошол эменин кезинде да болду, бул Акаевдин кезинде. Ошол баштап берди. Бакиев ошого кирип кетти. Кийин Атамбаев ошону өркүндөттү совсем эле. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Ташмамбет мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн өзүңүз байкагандай биздин Кыргызстанда бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Жакында Кудай буйруса биз президенттик шайлоону башыбыздан дагы бир жолу кечиребиз. Ошол жерде бир топ талаш тартыштар болуп, бүгүн ошол нерсенин да тагдыры чечилбей турат. Бул конституциянын өзгөрүшү. Бул конституциянын өзгөрүшүндө көп учурда деген биринчи ал жерде деген элдин талабын, элдин кызыкчылыгын, же болбосо бир топ ошол жогорку кызматтарда ошол көптөн бери мамлекеттин башында иштеп келген кызматкерлер ортого салып анан чечилчү маселе болчу. Бул жолу деген бийлик өз алдынча эле чечип эле, өз алдынча эле чечим кабыл алып койду деген наразычылыктар да болуп атат. Ал эми колдогон жактар дагы аз эмес да. Анан ушул боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай, айтып кетсеңиз? Эми конституция деген бул баш мыйзам деп кыргызча айтып жүрөбүз. Бул түзүлүш деген сөздөн алынган да. Коомдун түзүлүшү, жалпы ал мыйзамдык, укуктук, экономикалык, маданияттык жана башка түзүлүштөрдүн курамы да. Мына ошолордун бардыгын жөнгө салуучу чоң мыйзам, баш мыйзам да. Эми ал баш мыйзамдын кээ бир өлкөлөрдө баш мыйзам жок деле жашап келет. Собственно жашап атат. Англия мисалы үчүн. Араб өлкөлөрдө деле Куран менен эле жашайт. Бирок баш мыйзам дүйнөдө азыр басымдуу көпчүлүгүнө кабыл алынган, бардыгында конституция бар. Бирок ошо конституциянын ичиндеги эң негизги маселелердин бири бул мамлекеттик башкаруунун түрү да. Мына ошол жагынан азыр аябай чоң талаш болуп атат. Биринчи мен конституцияны кабыл алыш керек беле, өзгөртүш керек беле деген зарылдык жөнүндө айтайын. Себеби бизде мына 93-жылдан баштап ушул убакка чейин бардыгы биригип конституциялар, баш мыйзамдар 8 жолу өзгөрдү. Азыр 9-чу өзгөрүүнүн алдында турат. Ал эми конституция жаңы деп айтабызбы, же жаңы редакция деп айтабызбы, же кошумчаны өзгөртүүлөр киргизүү деп эле коебузбу? Кеп анда эмес. Кептин бардыгы кандай максат менен болгондугунда да. Бирок ошол 8 өзгөрүлгөн, 8 жолу кабыл алынган баш мыйзамдардын биринде дагы бир дагы бийлик бутагы өзүнүн иштеген ишине жооп бербей калган да. Ошол эң негизги чордоно шейде турат да. Бардын карап көрүңүздөр. Собсон жазылган. Венециядагы комиссияны кабыл алган, туура деп түшүнгөн. Ошону айтып атышпайбы? Бирок ошого карабастан ал жерде бир дагы бийлик бутагы өзүнүн кылган ишине, мамлекеттин абалына жооп бербейт да. Мына ушул жагы элди түйшөлткөн деп ойлойм. Анан жанагы азыркы октябрь акцияларына келген бийликке келген азыркы жамаат мына ушуну элдин негизги талабы болгон эми үчүн өлкөнүн жакшылыгына дагы жамандыгына жооп бербеген эч ким бийлик жок дегендин натыйжасында ушу баш мыйзамды өзгөртүп туруп жаңы бирөөгө милдет жүктөлгөн бир конституция кабыл алабыз дегендей максат менен келди деп мен түшүнөм да. Бул өзү менин деле ошондой жеке оюм. Себеби мына ушуну кылмайынча биздин Кыргызстан аягала баягындай эле талаштардын арасында кала берет да. Бул жерде элдин наразы болгон учурлары бир эле жанагы президент бир гана жолу шайланып, андан кийин бийликти өткөрүп бериш керек деген жери 2 жолкуга болуп калды деп дагы наразычылыктарын айтып атышат. Эми ал бул деме ал мамлекеттин өзүнүн эле чече турган маселеси, мунун эч кандай принципиалдуу деле эмеси жок. Бирок 2ден ашык шайланбаш керек дегени дүйнөдө кабыл алынган өзү. Бизде 6 жыл болгон үчүн бир эле жолу шайланыш керек дегендей бар. Анан Америкада 2 жолу шайланат, анан шайланбайт. Бирок 5-6 жылдан кийин кайра да коюшу мүмкүн да. Эми ошондо бул көп деле принципиалдуу маани эмес. Кептин бардыгы мына азыр президенттик шайлоого кошо коюлуп аткан референдумда.
Референдумда мамлекеттик башкаруунун түрүн аныктап алыш деген маселе коюлуп атат да. Мына ушул жерде мен мындай бир нерсени айтып кетейин. Классикалык бүт бардык өнүккөн мамлекеттерде мамлекетти башкаруунун 3 түрү бар да. Бул президенттик башкаруу таза парламенттик башкаруу, анан үчүнчүсү аралаш башкаруу. Аралаш башкаруу 2 варианты болот. Президенттик, парламенттик, анан кийин премьер президенттик деген да бар. Бирок ошол экөө тең эле бирдей, бирок акыркы ошо аралаш башкаруу муну Францияда кабыл алышкан. Берки парламент башкарууду негизинен батыш өлкөлөрү колдонуп жүрүшөт, анан чыгышта да бар, Япония, Кореялар. Ал эми президенттик башкарууну эң бир классикалык түрү Америкада. 1787-жылы кабыл алынган конституция мына азыркы учурга чейин өзү болгону 7 гана беренеси бар. 16 ушундай жолу өзгөртүлүптүр, бирок баары биригип бир 3 баракка жетпейт да тексти. Мына ошол конституция менен сомсон жашап атпайбы? Ал жерде эң негизги нерсе баягы 3 бутак аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, анан сот бийлиги бири-бирин ооздуктап, бири-бирине тең салмак, анан бири өйдө кетип атса тартып коюп, ылдый түшүп кетсе кайра көтөрүп коюп, жардам берип, ушундай абалда турат да. Ошон үчүн Американын конституциясы ушул убакка чейин бузулбай келатат. Ошол мыйзамды мен тарыхчы катары айтып коюшум керек. Классикалык дейм да. Албетте, азыркы учурда көптөгөн мамлекеттер парламенттик башкарууну жакшы көрүшүп атат. Ал жерде ал үчүн ошол элдин менталитети, элдин демократиялуулугу, элдин тарыхый өнүгүүсү ошол абалга жетиш керек да. Кыргызстан болгону 30 жыл жашадык. Бизде коммунисттик идеология өкүнүп келген. Мына 30 жылдык ушул эгемендик дооруна мына азыр 29 жыл бүтүп атат. Ушунда биз ошол 30 жылда эчтекени өзгөртө албайбыз. Элдин менталитети мурункудай эле. Бизде баягы күчтүү кол деген фактор аябай дайыма туруп турат да. Ошондон азыркы Кыргызстандын шартында анан биздин демократиянын толук кандуу өнүкпөгөнүнө байланыштуу парламенттикти кичине кое туруп, ал кийинки убакта боло турган, бирок президенттик классикалык түрдү тандап алыш керек деген мен ошондой түшүнүгүм, ишенимим бар да. Мына мен ошого карата бир ошол Американын бир кийинки президенттердин бири, бирок ошол 1787-жылы ошо кабыл алгандагы эң күчтүү ролду ойногон 88-жылы конституцияны ратификациялап атканда бир жылдан кийин айткан Томас Джефферсондун сөзү бар да, мен угуп коем, бул аябай кызык да. Томас Джефферсон мынтип айтат: өкмөттүн мыйзам чыгаруу болобу, аткаруучу болобу же соттук болобу, бийликтердин укук милдеттери чынында мыйзам чыгаруу бийлигинин натыйжасы дейт. Туура. Мыйзам менен келет да. Бирок дейт, бул укук милдеттерди бир гана адамдын колуна топтоп коюу дейт. Деспоттук өкмөт түзүп алууга тете болушу мүмкүн дейт. Ал жана президенттин колуна топтоп коюу. Ошодон коркуп атышпайбы азыркылар? Бирок дейт, биз үчүн дейт, бийликте адамдардын тобу же бир адам болобу айырмасы жок дейт. Мына биз дейт 170 деспотту шайладык дейт. Бул АКШдагы конгрессмендердин саны жок. Ошол мезгилде 173 деспотту шайлап алып, 173тен бардыгы деспот дейт. Андан көрө дейт, бир эле деспоттун колуна бербейлиби дейт. Ошо деспотту башкалар тартып, оңдоп, ошолорду бир түздөп, дайыма ооздуктап турсун, тең салмакта болуп турсун деп ошол президенттик кабыл алганда, мына ошондо айтып атат да, биз мамлекеттик бийлик уюмдары мыйзамдын чегинен чыгышпастан, бири-бирине жолдоо болбостон, бийликти теңдеп бөлүштүрүп, ошол учурда эркин принциптердин негизинде чогуу иштей турган өкмөт үчүн күрөшкөнбүз деп атат да. Бул деген бул классикалык варианттын баягы түшүндүрмөсүн ушул жерде коюп атат да. Ал жерде классикалык вариантта менин баягы түшүнүгүм боюнча бардыгы ошондой түшүнүшөт. Президенттик башкаруу бийлигинде турганда президент өкмөттүн башчысы болот да. Ал лидер, улуттун лидери, бардыгына башчы, гарант. Бирок ошол учурда ал өкмөттүн башчысы болуп, аткаруу бийлигинин башчысы болот. Демек ал мамлекеттин өнүгүүсүнө жооп берет ал. Тикелей жооп берет. Аны тике жооп бериле турган конгрессмендер. Америкада, биздеми жогорку кеңештин депутаттары. Же болбосо азыр жанагы сунуштап аткан курултай. Анан сот бийлиги болсо, бул эркин болуш керек. Ал эл тарабынан шайланыш керек дагы. Ал аткаруу бийлигине дагы, президенттик мыйзам чыгаруу бийлигине да баш ийбейт.
тике баш ийбейт, бирок алардын көзөмөлүндө турат. Мына ушундай бийлик болгондо гана мындай алдыга өнүгүү болот деген мен ошондой бир ишенимим бар. Эми менин азыркы мына соц тармактардагы көптөгөн ой пикирлерди карап көрүп, анан адамдардын колдоосун карап көрүп, негизинен калың катмар колдоп атканы бул бийлик аткаруу, то есть мамлекеттик башкаруунун түрү президенттик болсун дегенге өтүшүп атышат. Аралаш башкарууду көрдүк биз. Биз ушул убакка чейин президенттик башкарууда жашап келдик деп айтышат, андай эмес. Биз аралаш башкарууда жашадык. Бирок президент ага болбой эле өзүнүн укугун көбөйтүп тартып алды да. Узурпация кылып алып да. Ошол эменин кезинде да болду, бул Акаевдин кезинде. Ошол баштап берди. Бакиев ошого кирип кетти. Кийин Атамбаев ошону өркүндөттү совсем эле. Парламент деп коюп, бирок өзү башкарып алды. Ошон үчүн жанагындай вариант келсе, анда тең салмактуу бири-бирин оозуктаган механизм пайда болот деп ойлойм да. Мындан келди, сиздин пикириңиз боюнча президенттик классикалык башкаруу биздин мамлекетке туура келмекчи. Курултай боюнча токтоло кетсеңиз, бул да кичинекей жөнөкөй калкка түшүнүксүз нерсе. Ооба, курултай эми бул албетте бул көчмөн элдердин байыркы мезгилден бери келаткан бийликтин түрү. Анткени Манас өзү хан болгондо, же Чыңгыз хан болгондо деле алар курултай менен чечишкен көп маселени. Чыңгыз хан 1206 жылы бүт моңгол курултайында хан болуп шайланып, бирок дайыма курултайды чоң окуялар болгондо чакырып турган. Ошого баш ийген да. Курултай деген ошол биздин Кыргызстандын курултайын ошого алып келиш керек деген эмени айтып атат да. Бул жерде болгон механизмдер иштеп чыгыш керек. Бул жакшы нерсе, бирок биздин эми азыркы 21-кылымда өнүп аткан дүйнөлүк өнүгүүдө курултай жок да. Монголияда улуу курал деп коет, кээ бир жерлерде курултай деп атайт, бирок атаган менен ал жогорку кеңештин эле функциясын аткарат. Бирок биздеги курултай жогорку кеңеш дагы бар болуп, ошонун үстүнөн ар бир айылдан эл өзү өкүл кылып жиберип, анан бир жылда бир келип бул жерде президенттин дагы, өкмөттүн дагы, ошондой эле соттордун дагы, башка жанагы чоң бийлик органдарынын дагы отчетун угуп, ошолорго баа берип тура турган орган болсун деген идея бар да. Бул эми албетте аны колдогондор деле бир топ азыр. Азыр ошол Садыр Жапаров өзү да ошону колдоп атат. Бирок кандай механизмдер бар экендигинде кеп бар ошондо да. Эгер механизмдер жөн эле кеңеш берүүчү болуп калса, анын кереги деле жок. Эгер кайсы бир деңгээлде алардын күчү болсо, айталы, эгер жаман болуп баратса, президентте керек болсо, импичмент жарыялап, сен кеткин, турмес кылып атасың деп айта турган сөзү болсо, анда курултай керек. Керек. Дагы бир кыргызда жакшы сөз бар. Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, бүгүн биздин элдин арасында жанагы ушакка көп ишенүү деген нерсе жаман дарт болуп жатат. Андан дагы кыргызга бул социалдык сеттин деле кереги жок экен. Алар ал жакка киргенден кийин андан бешбетер ушак көбөйүп калды. Бул дагы бир ошол айтыла кетчү нерсе, бул бүгүнкү 18 талапкердин арасында келе жаткан Садыр Жапаровдун ата теги. Бул ата тегин бул жерде көпчүлүк бул Кытайдан көчүп келген уйгур улутундагы кыргыздын жараны десе, кээ бирлер жок, булар деген таза кыргыздар, бунун 7-чи атасына чейин айтышып, анын арасында дагы ошо элди башкарып келген, хандыкты колдоруна кармап келген чоң аталарын айтып жатышат. Сиздин пикириңиз кандай? Эми алардын чоң аталары, Садырдын чоң аталары хандыкты кармап келген эмес, бирок кыргыздагы белгилүү бийлердин катарында болгон. Аны мына кыяс атайын ошол 7 атасынан бери ал бул мурун эле карап койгон экен, тетиги Алматынын архивине көп барат да. Ошол жерден карап таап келдим деп мага да айткан. Ал эч кандай уйгур эмес. Ал тиги Үркүндүн кезинде кетип калган, баягы анткени 16-жылы качкан кыргыздардын арасында кетип калган, анан кайра алып булар Текесте жашап, булар бугулар да. Анан Текестен кийинчерээк келишкен да. Мен эсимде жок кайсы жылы келгендерин. Бул кеч келишкен булар, 60 жок, 50-жылдары келсе керек. Муну ата-бабалар анан, аталар анан Садыр Жапаров ошол бугулардын эле бир бөлүгүнүн кулуну, эч кандай бул жерде кыргыз эмес. Кыргызда өзү бизде ушундай анат болуп калды. Ким жакшы парасел алын сөзүн айтат да, Акаевди калмак деп, Бакиевди дунган деп да жүрүшкөн.
Атамбаев болду, өзбек дешип атат. Алар бар деле кыргыздар. Кыргыз эле болгону ошол кайсы бир деңгээлде бирөөлөргө жакпыл ушундай сөздөрдү чыгара беришет да. А бизде таза кыргыз деген да бир кан таза болуш керек деген да бир идея бар. Аны деле мен анча каалабайт элем. Мисалы үчүн жанагы таптаза кыргыз, бирок кыргызга касык кылгандардан көрү өзү орус болсо дагы юрий Бобков канчалык бизге Кыргызстан кызмат кылып атат. Же болсо жанагы тетеги Орузбек Назаров, өзбек канча өзбектер чакырды, өзү эң кыйын боксчу Кыргызстанда жашап атпайбы? Кыргызга кызмат кылып атат. Ошон үчүн бул жерде анча тазаганды кыргыз деген да көп мен маанисин мындай кабыл албаймын. Кептин бардыгы кыргыз элине, азыркы кыргыз элинин өсүгөн үстүндө жакшы кызмат кылса эле ошол эң сонун адам. А бирок Садыр Жапаров таза эле кыргыз. Жанагы Өзбекстандын президенти жөнүндө дагы Ислам Каримовду деген кыргыз деп айтып келишти эле. Ал Өзбекстанга канча эмне деген кызматтарды кылып кетти? Ошо сыяктуу. Ал эми негизи тажиктерге жакын өзбектерден да, Самаркандан да. Эми ал кыргыз деп атаган азыр Миржоевду айтып жүрүшөт, кыргызга байланышы бар деп. Себеби жана Манас деген кичинекей чакан шаарды куруп бербеди, тез аранын ичинде 50 күнүн ичинде куруп салды жанагы Жизак областына. Көрсө ал баягы ушундай имиштер бар, эми аны ачык айтышпайт. Ал баягы ата-энесинен жаш калып, жетим калганда анан эмчекте экенинде калып кетиптир да, анан муну эмчегеңбиз чоңойткон кыргыз аял экен, коңшусу. Ошон үчүн кыргыздарга аябай жакшы мамилеси бар. Ошон үчүн Манас деген айылды тез арада салып берди. Бул деген өтө кызык көрүнүш. Ошондой жагын мен билем, а бирок Каримовдун кыргызга жакындыгын анча билбейт экенмин. Анын ошо атасы кыргыз экен деп айтып келишти, бирок деген ага карабастан ал өзүнүн өлкөсүнө абдан чоң кызматтарды кылды, жакшы нерселерди жасады. Бул да кызык окуя экен. Андан кийин ошол сөзүңө аралжы. Мисалы үчүн Юан династиянын башчысы Хуйбулай хан өзү моңгол, Чыңгыз хандын небереси. А бирок Юан династиясын баштап Кытайда, Бейжиңде отуруп. Юан династиясынын негизинде аябай Кытай өнүгүп, чоң мамлекет империяга айланып, азыр кытайлар Чыңгыз хан да Кытай дешет да. Аны эч моңгол жаман деп жардам бербейт. Чыңгыз өзү Кытайдагы династиялардын башталарын бардыгы эле же моңгол, же манжур, же хун болгон. Кытай таза Кытайдан эле чыккан эмес аларда. А бирок бардыгын Кытай кылып жашап атпайбы? Өзү негизи эле биздин кыргыздын тээ кылымынан келаткан тарыхыбызда айтылат дейт, ушул хан шайлоодо же болбосо бир башчы шайлоодо негизи эле ушундай бир ар дайым эле сөз жок эле ушул пикир келишпестиктер болуп келген депчи. Албетте. Бул боюнча бир ушундай учурлардан бир мисал кылып айтып, ал эми бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин тагдыры өтө бир татаал нерсе турбайбызбы? Азыр биз ызылдабай эле бир кандидатты шайлап, ынтымак менен баарын бүтүргөнгө бизде мүмкүнчүлүк барбы? Же ата тегиз урушуп келгенде эле биз дагы деле талашып беребизби? Бизде ушу кыргыздарда өзү кыргыздар мурундан көчмө болгондуктан биз сөзгө кызыгабыз. Анан кийин ушу үйдүн жанына туруп алып балан жактан бирөө көрүнсө келери менен эле эмне кабар бар деп сурайт да. Соцсет ошол да, ошол мезгилде башталган. А бирок азыркы фейктер көбөйүп кетти азыр жанагы. Жалган адамдар жазышып, муну атайын кылышып атат. Бирок ар кандай ошондой мындай чоң өзгөрүүлөрдүн алдында кыргыздарда ушунчалык катуу бурный бир реакция болот. Бирок мына бул реакция менен 2005-жылкы, 2010-жылкы реакциялар окшош эле. Бирок даже 2010-2005-ке караганда бул азыраак күчү. Эми бизге ошондой сезилип атат азыр. А самом деле азыраак. Ал убакта кандай эл гүрүлдөп ушунчалык буркан-шаркан түшкөн ал мезгилде. Өзүң деле катышкансың да. Мен 2005-те дагы, 2010-да дагы Чордон деле жүрдүм го. 2010-да жанагы өзүң айткан өткөндөгү бир передачаңда тиги кыштактагы жанагы кыргыздын туусу өрттөгөн мезгилде ошо эди болчу. Мен анда Жалал Абадтын ректору элем, университет директору. Демек, ага караганда азыркы опур-топур анча деле чоң эмес, коркунучтуу деле эмес. Албетте Кыргызстандын бюджети начарлап, абалы начар, бирок бул оңолот. Анан мен айтып коет элем, оптимистмин. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда болот жер жаңы дейт. Ал эми 30 жылда, 25 жылда саясат жаңы дейт. Мына 30 жыл өттү, саясат жаңырыш керек да. Качанга чейин кыргыздар бир чет жакта жүрө беребиз. Колдон келишинче бардык нерсе бар бизде.
Сопсонун өлкө кылып койсо болот. 6 миллион халкы бар мамлекет деген бул чака мамлекет. Бирок зато биздин жаратылыштагы суусун молдугу, кен байлыктары молдугу, адамдардын сезимталдыгы, өнүккөндүгү бизде грамотность, билим жогору, салыштырмалуу. Демек бизде баардык нерсе бар, жашап кетебиз сопсон деле. Бул дагы калып кетет буйруса, ушул эмки жылдары жакшы болуп кетсек деген ой бар. Тем более келаткан уй жылы мен аябай жакшы деп ойлоп атам. Муну ак бука жылы деп кытайлыктар ошентип айтышат. Мен өзү уй жыламын, мен мүчөлүккө кетип атам. Демек эмки жылы соңку жыл болот деп ойлойм. Айтканыңыз келсин, биздин Кыргызга бүгүн ушундай жакшы каалоо тилек демилгелер жетпей турат. Дагы бир бизди кызыктырган нерсе, сизди көп жерден окуйбуз, угабыз. Бүгүн Кыргызстанда бир саналуу улуу тарыхчылар болсо, алардын арасында сиздин да атыңыз аталат. Анткени биз тарыхты көбүрөөк кийинки мундурак айтып турбасак, баарын унутуп бара жатабыз. Эмне болгон, Кыргыз кандай эл болгон, кантип бутубузга турганбыз. Бир учурда бир үйдүн сүтү менен эки үй бүлөнүн бала чакасы менен кыштан чыккан учурлар болгон экен. Ал эми азыр канчалык бизде баары жетишип, океан менен сүзүп барып алып келинген тамактарды жеп отурсак деле эмнегедир ар дайым эле жашообузга нааразы болуп жатабыз. Ушул эртең өзүңүз байкагандай бизде 18 талапкер бар. 18 талапкердин ичинде арасында бир топтору абдан Кыргызстанга белгилүү, кыргыз деп бир учурда күйүп жүргөн, кыргыздын намысын коргогон бир жакшы атуулдарыбыз да келе жатат. Ошолордун арасынан сиз ушу кимди эртең биздин мамлекетте бир тынчтык, бийликти алып кетет деп көрүп жатасыз? Эми менин пикиримде азыр Садыр Жапаров менен Адакам Адымаровдун ортосунда болушу мүмкүн. Эми ал ачык айтыш керек да, ошол экөөнүн ортосунда. Анан башкалардын Төлбаев Бахадыр деген дагы жигит, Бабур деген да жигит, бул бир топ деңгээлде күрөөсү чоң экен. Ал эми бай жигит, атасы кыргыз, апасы өзбек, анын бир тууган агасы мен окуткам тарых факультетинде, жакшы балдар өздөрү. Бирок менин пикиримде Садыр Нуркожоевич жеңетке деген оюм бар да. Адакам дагы жакшы инсан, саясатта өмүр бою келатат. Бирок анын рейтинги кээде түшүп кетип атат да, мына айрыкча акыркы убактарда. Анан ар дайым эле мунун жолу жок, же парламенттик шайлоодо, же президент шайлоодо жеңилип калат да. Бирок бул сапарда менимче жеңилет калды деп ойлойм. Бирок ал саясатта эгер мисалы ким келсе да Кыргызстанды алып кетиш үчүн ошол колун акыйкат чын ниети менен куттуктап аны. Америкада да ошолордой болуп, давай сага ийгилик каалап, сага жардам берели деп чогуу бирге алып келсе, сонун болот эле деп ойлойм. Мен дагы жаңы бийликке мондай каалоом болот эле, мен тарыхчы катары. Элдин баарына айтып туруп, баягы мурунку адамдарга амнистия берип, ошо Акаевин да, Бакиевин дагы баарын чекке алып келиш керек. Пусть жардам берсин Кыргызга. Кыргыз бирткеле элбиз, жакшынакай инсандарыбыз болгон. Акаев дагы укмуштай сонун адам окмуштуу, Бакиев дагы аябай сонун уюштуруучу, экономист киши. Өгөөдөн иштетин, акылын алсын. Анан аны биз кууй бергенде эле, аларды жектей бергенде эле биз эмне пайда көрөбүз? Даже мен айтып атам, мына бул жанагы Матраев бошогондорду отургузуп, анын тыйынын бияка алып туруп бюджетке киргизгени туура бул. Аларды багып эмне кереги бар? Анан көр тыйынын алып туруп өкмөткө берип ошону колдонолду. Ушундай деп ойлойм. Бир эле улуу кыргыз элибизде султан сөөгүн кордобойт деген жакшы макал бар экен. Мүмкүн чындыгында эле ошол алар дагы жөнөкөй адам эмес, бир кезде башына тажы кийип мамлекетти башкарды эле, мүмкүн сөөгүбүздү кордобой өз жерибизге аларды алып келип, жогоруда сиз айткандай, ал кишилерден бир жакшы акыл насааттарын колдонсок болот деген ойдобуз. Дагы бир жолу айтып кетерим, жана жогоруда сиз айткандай, кайрадан эле ушу үй бүлөлөрү биздин саясатка аралашып, бир аз өздөрүнүн аброюн бузуп алса, ансыз ошол Акаев да, Бакиев да Кыргыздын абдан чыган инсандары деген нерсеге биз да макулбуз. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары да биздин студия менен тыгыз иштешип, өзүңүздүн ой пикириңизди ортого салып туруңуз. Мен ойлойм, бүгүн ушу дагы бир жолу айтып кетерим, биздин мамлекетте сиздей аксакалдар, сиздей ушундай бир тарыхты, Кыргыздын ким болгонун ортого салып турган адамдар абдан керек деп. Дагы бир жолу маегиңизге рахмат. Рахмат, өзүңө да ийгилик болсун. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.